Кыргызстанда 5 жылдыздуу жогорку сапаттагы тейлөө кызматы бар мейманканалар жокко эсе. Аны саз келгенсип инфраструктурада туристтерди канааттандырбайт. Бул жагдайларды эске алуу менен эми Борбор калабызда туристтик фирмалардын өкүлдөрү катышкан мамлекеттик деңгээлдеги көргөзмө өткөрүлөт. Бул аркылуу өлкөнү туристтик аймакка айлантууга шарт түзөт дейт талдоочулар. Туризм туркомпанияларыбыз бар, конок үйлөрүбүз бар, кол өнөрчүлөрүбүз бар. Ошол кишилердин баары келип, бул көргөзмөдөн көбүрөөк маалымат алып, мисалы биздин тренингтерибиз бар, иш чаранын алкагында тренингтер өткөрүлөт. Конок үй боюнча, конок үй менеджменти боюнча, эртең мененки тамак боюнча. Анткени келген туристтер, ар кандай туристтер келет, ошолордун табитине жаккан жакшы тамак жасайлы деп көбүрөөк көңүл буралы, сервисти көтөрөлү деген ой менен өткөрүп жатабыз. Европалык бирден бир туристтик интернет басылмасы Кыргызстан 2018 жылы туристтик багыт боюнча топ 20га илингенин жазып чыккан. Инфраструктуранын жана сапаттуу тейлөөнүн жоктугуна карабай, көз жөнү алган табигый жаратылышы жагынан өлкөбүз сап башында турган үчүн чет элдик эс алуучуларды кызыктырууга мүмкүнчүлүк алат. Уюштуруучулардын айтымында бул иш-чарада 100га жакын компания катышып, алар өздөрүнүн продукциялары жана кызматтары боюнча маалымат беришмекчи. Бул көргөзмөнүн эң негизги максаты бул туризм тармактагы бизнестерди жана ишкерлерди бир жерге чогултуу, алар бири-бири менен таанышып, булдан кийин туризмди бирге өнүктүрүү максатында чогулуп жатабыз. Бул алгачкы жолу болуп аткан көргөзмө. Bundan тышкары биз эмки жылдардагы өткөрө турган пландарыбыз бар. Бүгүнкү күндө эс алуучулардын арасында биргелешкен жол багыты жогорку популярдуулукту арттырууда. Бул аркылуу туристтер бир эле учурда бир нече өлкөнү кыдырууга мүмкүнчүлүк алышат. Мындан улам биздин ата мекендик туристтик агенттиктерге Өзбекстан жана Турция мамлекети өнүктүш болду. Ну и сейчас мне известно, что туристические компании... Бүгүнкү күндө жергиликтүү туристтик агенттиктер Ташкенттен Ысык көлгө түз келүүчү жүргүнчүлөр ташыган унаа киргизип жатканы маалым. Албетте биринчи тараптан бул да болсо өлкө аймагындагы туризм жаатын өнүктүрүүгө шарт түзөт. Экинчи тараптан Өзбекстандагы туристтерди өзүнө тарткан мамлекет. Бул боюнча бизге бир топ эле инвесторлор келип өзүнүн мейманканаларын ачышууда. Эске салсак, бул көргөзмө 23 июнда каладагы этно комплекстердин биринде өткөрүлөт. Ага туризм департаменти, өкмөттүк аппараттан Улуу Британия, Өзбекстан, Турциянын элчиликтери жана Таиланд консулдугунан келип катышуусу мерчемделүүдө. Жазгүл Маденова, Бегимай Жаныбекова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.